Assalamu alaikum. Туғандар, мына біз Шамалды сайда кетіп отырмыз. Чегара деген тияқта турчу элем мурда. Азыр болса мына мынтип булар система коюп, зым тартып, нерде эме кылып, казып канава. Мынадан бери тосуп алышты да. Эми буну жөн берилген эмес да, туғандар, муну жөн берген эмес. Бул деген соглашение болот, бул жерде деген кол коюлат, двухсторонний переговорлор болот. Анан кийин эме болот да. А булар алгандагы шуну сатып берген, же бир өзүнүн бир кандайдыр бир мандем бар бул жерде. Мына жергиликтүү эл эмне кылат? Үндөбөй. Мына стратегический эң важный мына биздин Ош-Бишкек жолубузду прямо четинен тосуп алган да. Бул деген тиякта, някта көз көрүнбөгөн жерде турчу бул граница. Азыр болсо бул жерге келип калды. Бул кандай, бул Өзбекстан мамлекети бул жерде кандай өзүнчө эле тосуп алат да. Өзүнчө эле тосуп алат. Ушуга биз айраңбыз да. Бул кандай болуп кетти? Негизи мындай болуш керек эмес эле бул жерде. Граница болбош керек эле. Мына бул жагын караңыздар. Уже бул жерде границанын сеткасы жок, тияктан өткөн. Мына жерлер биздики. Тете артта калган жерлер дагы ушундай болуп тосулган эмес эле мурда. Мындан канча бир 10 жыл мурун эле мындай эмес эле. Эмне себептен ушул мына Араванда жерди тосуп алды, келди дагы ал жердеги жерлерибизди тосуп алды. Мындай булар тосуп алган жерлер өтө көп да. Мына көрүңүздөр. Мындай кыла берсе, ушинтип тосуп ала берсе, Кыргыздын жери күндөн күнгө кемий берсе, бул кандай болот? Туурабы? Бул дагы кандай болуп калат бул жагы? Бизден эле кемип атат да. Мына өзүбүздү мисалы үчүн эс тарткандан бери мына Кыргызстандын эле жери кемип келатат да. Өзбекстандын жеринен теги эле кемиген жок. Казакстандын жеринен кемиген жок. Тажикстандын жеринен кемиген жок. Баягындай жетим баладай кылып эле токочун алдырып койгон жетим баладай болуп эле отуруп калабыз да, томсоруп эле. Ал жерде тосуп алат, бул жерде тосуп алат. Мындай кылып бара турган болсо билбейм эми кандай болот. Өзү мындай мамлекет башчылары чечкиндүү болуп барып, отуруп, мына ушул баскынчылык саясатты токтотуш керек да. Же булардын ушул билбейм, бизнеспи бул? Кыргыздын жерин сатыш. Тегиле баягы алар Өзбекстан айтып атат экен. Тегиле бир карама каршылыгыбыз жок. Келгиле, отургула дагы, жетишейле, тосойлу дагы, ынтымакта жашайлы деп айтып атат экен. Тажикстан тарап деле ошентип атат. Ынтымакта жашайлы деп. Эмне биздин руководство чечкиси келбей атабы? Эмне үчүн мындай болуп атат? Ушул Акаев, Бакиев, анан кийин Отунбаев, Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков азыр болсо мына Садыр Нуркожоевичке келди. Мына ушул маселени кабыргасынан коюп чече турган өз убакыты келдиби деп ойлоймун. Мындай кылып эгерде чечилбей турган болсо 10 метрден, 5 метрден, 500 метрден, 1 километрден биздин границага кирип келе берсе, жерден эми бир эле кеткенде границаны мисалы үчүн 2 метр жылдырып туруп, 10 метр жылдырып тосо турган болсо эле кетип калат экен. Бир канча гектарлаган жерлер. Өзүңүздөр билесиздер, бизде жер Казакстандагыдай көп эмес, Россиядагыдай көп эмес бизде жерлер. Эмне себептен ушуну жыл сайын бир участкабызда ушундай бир проблема чыгып атат. Кандай деп ойлойсуздар шуну? Менимче бул туура эмес. Бардыгыбыз биргеликте аракет кылып, ушул проблеманы чечишибиз керек. Ар бир жарандын кыла турган иши границаны аныкташ керек. Мына
жердегилер эми Кудайга шүгүр аныкталып калды. Эми бери жылбастыр деп ойлойм, Кудай кааласа. Анан баягы чечилбеген демаркация, делимитация боло элек жерлердин бардыгын чечиш керек. Чечпесек жылдан жылга баскынчылык кылып жерди бизге басып кире берет экен булар. Мына туугандар.